Кара суунун Кызылтал айылында курулуп жаткан бул завод 30 августтан тарта иштеп баштайт. Курулушу быйыл башталып, 400 миңге жакын АКШ доллары сарпталган. Казакстандык инвесторлор менен биргеликте түптөлгөн заводдо кургак курулуш материалдары чыгарылат. Мында имаратты каптоочу жана сырдоочу каражаттарды камтыган 50дөй продукция өндүрүү пландалууда. Керектелүүчү сырьё ушул эле аймактан алынат. Оборудованиялар полный жайгашылып бүттү ордуна, азыр монтаж иштери калды. Ошол монтаж иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул заводдо эки баягындай немеде өндүрүш болот. Мисалы, цемент серый линия, анан ак линия деп эки немеде өндүрүш чыгарылат. Анан өзүбүздүн жергиликтүү немелерибиз, сырьёлорубуз, кум, цемент, гипс, анан жана мрамор таштын майдаланганын иштетилет. 20 адамды жумуш орну менен камсыздаган заводдо өндүрүштүн көлөмү күнүнө 50 тонна болот. Даяр продукция өлкөнүн ички базарларына сатылат. Мындан сырткары коңшу өлкөлөргө экспортко чыгаруу маселеси каралууда. Айына бул жерде 1000 тоннага жакын продукция өндүрүлүп чыгарылат. Бул жерде жергиликтүү инвесторлор менен Казакстандын ишкерлери менен биргеликте чыгарылып аткан продукция болуп саналат. Кайда сатылат? Бул өзүбүзгө сатылат, анан коңшу мамлекеттерге сатылат. Коңшу мамлекеттерден Өзбекстан, Тажикстанга сатылышы мүмкүн. Жогоруда белгиленгендей, завод казакстандык инвесторлор менен биргеликте салынган. Долбоордун демилгечисинин айтымында учурда өлкөдө инвестиция тартууда, өндүрүш ишканаларын ачууда бир топ жеңилдиктер жаралды. Мамлекетте стабилдүүлүк болуп, ишкерлерге колдоо көрсөтүлүп жаткандыктан өндүрүш ишканалары көбөйө баштаган. Инвестор тартып келүү оор маселе. Алардын баягы шарттары, жагдайлары, анан бүгүнкү жалпы биздин мамлекеттеги абалга карап, анан келишет. Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн демилгеси, жалпы бийликтин бүгүнкү күндө ушул өсүп-өнүүгө карай кетип аткандыгы мындай көрүнүп турат да. Бул ушул өндүрүштү колдоо, өнөр жайларды колдоо, айыл чарбасын колдоо дегенге мындай көңүл бурулуп атканы сезилип турат да. Эске салсак, 30 август күнү Ош облусунда ушул завод баштаган 5 өндүрүш ишканасы ачылат. Алардын баарына мамлекет башчысы онлайн режимде катышып, кызыл тасмасы кесилет. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзбек уулу, ЛТР, Ош облусу.